сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, бүгүнкү сабакты эне тили жөнүндөгү ыр саптар менен баштагым келип жатат. Кыргыз тилим балдай ширин таттуусуң. Көңүл кушун көкөлөтүп шаттуусуң. Мезгил басып, кылымдарды карытып, дүйнөдөгү чоң тилдейирдей барктуусуң демекчи, өзүбүздүн тилибизди барктай билели жана сабактарды жакшы түшүнүүгө аракеттенели. Кананда балдар, сабакка даяр болсоңор, кыргыз тили сабагын баштайлы. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз этиштин жакталышы. Бүгүнкү сабакта этиштин жакталыш эрежелери жөнүндө билесиңер. Сүйлөмдө этиштин жак мүчөлөрү менен өзгөрүшүн айырмалап, ажыратып салыштырасыңар. Этиштин жакталыш эрежелерин колдонуп, этиш сөздөрдү талдайсыңар. Кананда балдар, биринчи этиштин эрежесин эсибизге түшүрүп алалы. Демек, этиш деген эмне эле? Демек, этиш деп заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берген сөздөрдү этиш деп айтат экенбиз. Ал эми этиштин канча чагы бар эле? Ооба, келер чак эмне кылат деген суроого жооп берет. Учур чак эмне кылып жатат деген суроого жооп берет. Өткөн чак эмне кылды деген суроого жооп берет. Балдар, сүйлөмдөрдү окуп, ар бир сүйлөмдөгү жактама ат атооч сөздөргө карап, көп чекиттердин ордуна оң жагындагы берилген этиш сөздөрдүн тиешелүүсүн койгула жана жак, чак, сан боюнча талдай кетели. Демек, биздин мелдешке эмне кылдык? Даярдандык. Даярдандык деген кыймыл аракет биринчи жактын көптүк сан аркылуу аткарылды. Алар бүгүн конокко эмне кылышты? Барышты. Барышты деген кыймыл аракет үчүнчү жактын көптүк сан аркылуу жасалды. Сиздер кинону эмне кылдыңыздар? Көрбөй калдыңыздар. Көрбөй калдыңыздар деген кыймыл аракет экинчи жактын көптүк саны сылык түрү аркылуу иштелген. Силер байгеге эмне болдуңар? Болдуңар. Болдуңар деген кыймыл аракет экинчи жактын көптүк саны аркылуу өзгөрдү. Сиз көп нерсени эмне кылдыңыз? Үйрөттүңүз. Үйрөттүңүз деген кыймыл аракет экинчи жактын жекелик саны сылык түрү аркылуу аткарылды. Балдар, бул этиш сөздөргө кайсы чактын суроолору берилди? Туура. Эмне кылышты, эмне кылдыңыздар, эмне кылдыңыз деп өткөн чактын суроолору берилди. Демек балдар, кыймыл аракетти билдирген этиш сөздөр кайсы жак, чак жана сан аркылуу өзгөрүп иштелгенин аныктап алдык. Келгиле, ушул аныктамалардын негизинде эреже түзүп көрөлү. Демек, этиш сөздүн жак мүчөсү менен жак сан боюнча өзгөрүшү этиштин жакталышы деп аталат. Зат атоочко улануучу жак мүчөлөр этишке да улана берет. Демек, биринчи жактын жекелик санына мүчөсү, көптүк санына ыбыс мүчөсү уланат. Экинчи жактын жекелик санына мүчөсү,
көптүк санга ыңар мүчөсү уланат. Экинчи жак жекелик санына сылык түрү ыңыз мүчөсү уланса, көптүк сандын сылык түрүнө ыңыздар мүчөсү уланат. Ал эми үчүнчү жактын жекелик жана көптүк санын Т мүчөсү уюштурат жана эч өзгөрүүсүз калат. Демек балдар, биринчи, экинчи жана үчүнчү жакты уюштуруучу мүчөлөрүн эске түшүрүп алдык. Балдар, этиш сөздөр жекелик, көптүк санда жана жөнөкөй сылык түрдө жакталат. Сылык түрү жекелик, көптүк сандын экинчи жагы менен гана жакталат. Келгиле анда, китеп, окуу деген сөздү жактап көрөлү. Мисалы, биринчи жактын жекелик саны мен китеп окудум. Көптүк саны биз китеп окудук болот. Экинчи жактын жекелик саны сен китеп окудуң. Көптүк саны силер китеп окудуңар. Сылык түрү сиз китеп окудуңуз. Сиздер китеп окудуңуздар. Үчүнчү жактын жекелик саны ал китеп окуду. Көптүк саны алар китеп окушту болуп жакталат. Балдар, бул этиш сөздөр кайсы чакты көрсөткөн сөздөр? Ооба, өткөн чак. Демек биз өткөн чак этишти жактадык. Келгиле анда, дагы китеп окуу деген сөздү башка чакка карата жактап көрөлү. Мисалы, биринчи жактын жекелик саны мен китеп окуйм. Көптүк саны биз китеп окуйбуз. Экинчи жактын жекелик саны сен китеп окуйсуң. Көптүк саны силер китеп окуйсуңар. Сылык түрү сиз китеп окуйсуз. Сиздер китеп окуйсуздар. Үчүнчү жактын жекелик саны ал китеп окуйт. Көптүк саны алар китеп окушат болуп жакталат. Балдар, бул этиш сөздөр кайсы чакты көрсөткөн сөздөр? Ооба, келер чак. Демек биз келер чак этишти жактадык. Келгиле анда дагы китеп окуу деген сөздү башка чакка карата дагы жактап көрөлү. Биринчи жактын жекелик саны мен окуп жатамын. Көптүк саны биз окуп жатабыз. Экинчи жактын жекелик саны сен окуп жатасың. Көптүк саны силер окуп жатасыңар. Сылык түрү сиз окуп жатасыз. Сиздер окуп жатасыздар. Үчүнчү жактын жекелик саны ал окуп жатат. Көптүк саны алар окуп жатышат болуп жакталат. Балдар, бул этиш сөздөр кайсы чакты көрсөткөн сөздөр? Ооба, учур, чак. Демек биз учур, чак этишти жактадык. Кийинки тапшырма. Сүйлөмдөрдөгү чекиттердин ордуна тиешелүү жак мүчөлөрдү койгула. Андагы мүчөлөр кайсы жакты көрсөтүп тургандыгын да аныктап көрөлү. Мисалы, алар боз үйгө киришет болот. Бул сүйлөмгө үчүнчү жактын көптүк санынын Т мүчөсү уланды. Биз тоокторго жем чачканбыз болот. Анткени бул сүйлөм биринчи жактын көптүк санын быз мүчөсү уланды. Сен үй шыпырасың деген сүйлөмгө экинчи жактын жекелик санынын жөнөкөй түрү С мүчөсү уланды. Сиздер музейге барасыздар деген сүйлөмгө экинчи жактын көптүк санынын сылык түрү сыздар мүчөсү уланды.
Ал музыканы жан дили менен угат деген сүйлөмгө үчүнчү жактын жекелик санынын Т мүчөсү уланды. Мына балдар, сүйлөмдөгү чекиттердин ордуна жак мүчөлөрүн аныктоо менен тиешелүү мүчөлөрдү коюп чыктык. Келгиле анда, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча бир нече тесттик тапшырмаларды аткарып көрөлү. Этиш сөздүн экинчи жакта жакталган учурун таап көргүлөчү. Экинчи жактын жекелик санында иштеймин болобу, экинчи жактын жекелик санында иштейт болобу же экинчи жактын жекелик санында иштейсиң болобу? Демек туура жооп экинчи жактын жекелик санында иштейсиң болот. Кийинки тесттик тапшырманы аткарып көрөлү. Этиш сөздүн жакталган учурун таап көргүлөчү. Китебим болобу, жазамын болобу, окуучумун болобу? Демек туура жооп жазамын болот. Анткени китебим жана окуучумун деген сөздөр ким, эмне деген суроолорго жооп берет жана зат атооштун жөндөмүшүнө кирет. Ал эми жазамын деген этиш сөз эмне кыламын деген суроого жооп берет жана биринчи жактын жекелик түрүндө жөндөөлүп жатат. Кийинки тесттик тапшырманы аткарып көрөлү. Төмөнкү сөздөрдөн келер-чак этиштин жакталышын тап. Келер-чак этиштин жакталышы ойношот болобу? Келер-чактын этиш жакталышы ойношту болобу? Же келер-чак этиштин жакталышы ойноп жатышат болобу? Демек, туура жооп ойношот болот. Анткени ойношот деген сөз келер-чактын эмне кылат деген суроосуна жооп берет жана үчүнчү жактын көптүк түрүнө жөндөөлүп жатат. Демек, этиштин жакталышынын кандай өзгөчөлүктөрүн билдиңер бүгүнкү сабактан? Демек, этиш сөздүн жак, чак, сан боюнча өзгөрүшү этиштин жакталышы деп аталаарын билдик жана жак мүчөлөрдүн негизинде баяндоочту билдирип, көрсөтүп турган кыймыл-аракетти билдирген этиш сөздөрүбүз өзгөрөт экен. Зат атоочку улануучу жак мүчөлөр этишке да уланат экен. Бир гана өзгөчөлүгү үчүнчү жакты Т мүчөсү уюштуруп, жекелик жана көптүк санда эч өзгөрүүсүз калат экен. Мына балдар, сабагыбыз да соңуна келип калды. Ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, кыргыз тили жана башка сабактарга пайдасы тиет деген ойдомун. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.